Арбаңыздар урматтуу 7 каналдын чай үстүндө теле берүүсүнүн көрөрмандары. Бүгүн бизде конокто ким деп турсаңыздар, жаш ырчы, биздин интернет жылдызы Байел Эрланов болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса. Сонун баары. Жакшы келип алдым. Аха. Байел, эми азыр интернет булактарынан аябай жакшы болуп атпайбы? Ошол интернеттеги эң биринчи көп просмотр алган ырларыңыз кайсы ырлар? Эң биринчи негизи деген мындан 2 жыл мурун болуш керек. Ошо Инстаграмга, Ютубка киргизип калчумун видеолорду. Ошол жактан алып аттым, анан кийин TikTokко кире баштадым. TikToктон 1 жыл мурун ошо 100 000 просмотр болгон эсимде. 2 жыл мурунбу, ооба. Эң жакшы болгон. Анан кийин уже 200 000, 300 000 боло баштады да. Миллионго жетти элек бирок. Кудай буюрса. Буюрса жетет деп ниет кылабы. Жакшы. Өзүң жөнүндө тааныштыра кетсең, кайсыл жакта мектептен билим алдың эле? Кайсыл жактан колуна болосуң? Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, Жалал Абад областына караштуу Остроо районунун Казарман деген айылынын алыс жер экен, алыс жер. Казарман деген айылдын ошо Казарман айылынын кулунда болом. Жашым 18-де, буюрса апрелдин ортолорунда 19-га толоюм деп турам, буюрса. Көп ийгиликтерди жаратат экенсиң, Ооба, буюрса. Абдан жакшы. Анан аккордеонду кандайча өздөштүрүп алдың? Канча жашыңан баштап чертесиң? Канча жашыңан баштап ырдап баштадың? Негизи 3-класста ушул негизи ар бир барган интервьюларга да айтып берем. 3-класс кезимде Абдыжалил деген бир агайым бар эле. Азыр көрүлүк агайым ошондон бери. 3-класс кезимде. Бизде деген балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору деген бар. ДОЦ деп коесуздар. Ошол жакта английский окуйм деп барып, анан ошол эле бөлмөдө английскийден кийин кайра музыка сабагы кирет экен. А мен болсо английский сабакка кызыкпай, музыкага кызыгам да. Анан болсо мынтип эшиктин алдында турсам, агай кир деди анан. Кирип анан отуруп көрчү, бир сабак катышып көрчү деп калды. Анан кийин катышып көрөйүн деп эле кирип биринчи сабак сразу жактым ага. Мындай музыка, Ямаха, кичинекей бала кезимден бери кызыкчумун. Анан сразу эле үйдөгүлөргө да айткан жокмун. Ушинтип 1 жума бардым, 2 жума бардым, анан уже Ямаха үйрөнө баштадым. Анан кийин Ямаха үйрөнгөндөн кийин эле аябай музыкага сүйүүм аябай күчөгөндөн кийин агайым Ямаханы ушундай сонун ырдап чертип калгам. Анан видео тартып туруп атама кетирип коюптур. Анан атам таң калат, каяктан үйрөнүп алдың муну деп. Ушундай мен музыкага да бараткам, английскийден чыгып деп айттым. Деп эле анан кийин 3-класстан кийин агайым кетип калды. Анан ал жактан музыка сабак берген агай жок. Музыкальный искусство деген бизде мектеп бар. Атайын ушундай. Анан ал жака бардым 4-класста. Ал жака барып, анан Гүлжигит деген агайдын колуна түшүп, сон билим алып, 9-класска чейин 5 жыл аккордеон үйрөнүп, учурдан пайдаланып дагы агайыма салам жолдойм. Сон үйрөтүп. Агайыңыздын аты? Гүлжигит. Гүлжигит агайга салам дейлиги. Анан ошол себептен 9-класска чейин аккордеон үйрөндүм. Анан кийин 2 жыл токтолуп калып, анан кийин азыркы учурда 1-чи курста Кыргыз Түрк Манас университетинде окуп жаткан мезгилим. Ошондо эле анда айылда элдин баары эле билчү да, сиздин ырдарыңызды. Айылдын эл артисти болуп тойлордо ырдадык аябай. Ушул бир 7-8 класс мен билгенден уже тойлорго мындай мектепке барбай даже тойлордо эле жүрүп калдым. Эртең менен кетиткем ойдон кечке келип. Анан ошентип жүрүп, анан уже казарманда айылда Тоостороодо райондорго да чыгасың айылдарга. Анан ошентип жүрүп элдер тааный башташты. Анан соц тарамактарга чыга баштадым. Анан ошентип сиздерге келип отурам. Мектепти анан кандай аяктадыңыз? Ушу ырчылык менен көбүнчө баягы окууга жакшы көңүл бурулбай калбаган эжекелер баягы биздин ырчы бала деп эле мындай көңүлгө карап коер эмеспи? Ушундай болду же чынында эле жакшы окудуңузбу? Албетте андай нерсе да болду десек да жаңылышпайм эч качан. Сонун күндөр өттү негизи. Эжекелериме дагы чоң рахмат айтмакчымын. Эжекелеримдин жакшылыктарына да көп кызмат кылдым десем да жаңылышпайм. Баягы
ушундай окуучум бар эле, келип ырдап кет. Мен кадыр баркымды көтөр дегенде барып ырдабай кое албайсың. Тойлоруна, жашылтарына барып, сон чарманы аткарып, кыйлардын көңүлүн ачып кетип жүрдүм. Андан кийин кызмат. албетте баягы окууну дагы тыштап койбостон, окуусун дагы аябай жакшы эмес, аябай жаман эмес, орто окуп бүтүрдүм десем да жаңылышпайм. Баары сонун болду. Керемет. Анда ошо бала кездеги эң жакшы көргөн бир ырларыңыздан ырдап берип койсоңуз. Айжамал Кабылованын жаңылбай сага кабылдым. Акыры сени сүйдүрөм. Акыры сени сүйдүрөм деген сон чармалар бар, ошону аткарып берем. Kanca jıl güttüm özümdü, ay jakta jürdüm görünböy. Kanca jıl jürdüm ardından, kay birim boğan bergende. Kanca jıl jürdüm ardından, kay birim boğan bergende. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай оғым дегізім, азапқа дүрді бейсең да, ақыры сені сүйдірім, ақыры сені сүйдірім. Асқасы бек болсын, аққарың болын кетпеген, жалбырта күйген от болсын, жалын болып өшпеген. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай оғым дегізім, азапқа дүрді бейсең да, ақыры сені сүйдірім, ақыры сені сүйдірім. Ağnığa tuzu bolsun, aldına düşkün taş bolun, sezdirilip kın burakta, sen için gayra jaş bolun. Sezdirilip kın burakta, sen için gayra jaş bolun. Жаңылбай сага кабылдым, жазатпай оғым дегізем, азапқа дүрді бейсең да, ақыры сені сүйдірім, ақыры сені сүйдірім, ақыры сені сүйдірім. Керемет. Талантыңыз дагы да болсо ташкындай берсин. Ушинтип керемет чыгармаларды кыргыз элине тартылап жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Дагы бир мен билишимче сиз гитараны да жакшы ойнойсуз, э? Дагы кайсы аспаптар жакшы ойнойсуз? Ушул негизи гитарадан башка, аккордеондон башка гитара, комуз жана фортепианода 4 аспапты ойнойм. Комузду үйрөнгөнүмө бир 3 жыл болуп калды. Өз алдымча баягы аккордеон үйрөнгөндөн кийин башка аспаптар жеңил болуп калат экен. Анан ошол себептен гитарадагы, комуздагы мага оор келген жок. Фортепианону, аккордеондо мурда билчүмүн. Азыркы учурда ошо жана гитара менен бир чыгармаңыз аябай популярдуу болуп атат. Мен ошол жактан көрүп калган элем да. Гитарамды бул жакка алып келгенди унуттум.
тилекке каршы кийгизсиңер да. Мындай жекече баягы азыр каверлар менен көбүнчө жаштар чыгып мода кылып атышпайбы? Негизи эле мындай чыгармачылык жолунда өзүң мындай кимдин чыгармаларын жактырып, ким кандай ырчы фольклор жагында или эстрада жагында кайсыл жагын өздөштүрүп кетсем дейсиңер? Меники негизи аккордеон фольклорго кирип калат болуш керек да. Аккордеонду көбүрөөк басым жасап атасыз, Народный болуп кетет. Анан мен болсо азыркы учурда ошо сиз айткандай аккордеонго көп басым жасап, эстрадный ырларды ковер кылып тартканга аракет кылып атам. Мындай жаңы өзгөчөлүк киргизейин деген сыяктуу. Бирок гитара менен деле ырдагыңызды жакшы кабыл алып атышат эле. Гитарадагы негизи ошол мен ырдап чыгарткан ырлар гитара менен чыккан ырлар да. Анан ошо гитара менен чыккан ырларды аккордеон менен ырдасаң башкача да. Мисалы азыркы жаңы элеке ырдап кеткен аккордеон менен чыккан эмес да 100%. Анан бул мен ырдадым. Мага башкача угулат, элге дагы башкача угулат. Ошол себептен өзгөчөлүк киргизейин деп. Изденүү, изденүү башкача мындай жаңылануу менен чыгып атам десем жаңылышпайм. Гитара менен ырдаганда таптакыр эле байел болуп калат экен да. Аккордеон менен ырдаганда башкача көрүнүш да. Мен биринчи көргөндө тааныбай деле калдым, чынын айтсамчы. Ошондой болот. Негизи гитара менен ырдаганда өзүнүн стили болот эмеспи? Стили башкача болуп калат экен. Анан кийин аккордеон менен уже баягы чоң кишилердей болуп, мындай серьезный ырдайсың да. Анан ошол себептен алмашып калыш мүмкүн. Акын обончулардан кимдер менен иштешесиңер? Кимдер менен иштесем деген ойлоруңар бар? Азыркы учурда эч кимиси менен иштешпей элемин. Айыл Аяштан бар. Атам жакын доозу. Ошол Аяштамдын ырларын азыркы учурда баягы обонго салып жаңыдан иштеп чыгып аткан ырлар бар. Аны азырынча чыгар элекмин, бүт элек ырлар. Кийинки келгенде буюрса даяр болуп калат деген ишеничтебиз. 2026 койгон пландарында бири ушул. Өзүм профессионалдуу деңгээлде эми уже чыгып баштайсыз, э? Кадимгидей студияга барып, бир сон чармаларды өзүм чыгарган авторский ырларды чыгарам деген бир сон үмүттөрүбүз бар. Жазасыңарбы? Жок, ошол Аяштамдын ырларын өзүм обон чыгарам. Обон жазасың, э? Анда обон чыгаттары дагы Кудайым буйрса тааный алат экенбиз да. Албетте. Жаш обон чыгаттары, азаматсың. Буйрса кийинки 10 жылдан кийин ким болом деп элестетесиз өзүңүздү? 10 жылдан кийинки байыл бул жок эле дегенде Кыргыз Республикасынын мыкты инсан алган жигит. Алдында машинеси бар, үйүндө үйү бар, үй бүлөсү бар. Материал жактан жетишкенби? Бир кызы, бир баласы бар. Бир 30 мамлекетке барып койгон бир байыл болуп болуш керек деп ниет кылып атам. Анан Кудайым буйрса. Амин дейлик. Анда келиңиз кийинки чыгармага. Соц тармактар жөнүндө сөз болуп калды. Азыркы учурда соц тармактарда аябай хит болуп аткан Жок Сатаевдин Кара көз деген бир сонун чыгармасы бар, ошону карап берейин. Oh
hali barmı yazganım, durmuş hali barmı yazganım. Байел анда ушу бала кезиңизде бир шок бала болдуңузбу же кандай болду, бир эсте каларлык күндөрдөн бир? Ооба, негизи мен бала кезден өдөөлөрүн айтып союнча апам ата энемден аябай бейбаш, бир жерге турбаган, шашкылактаган бала болчумун. Чоңойгондо деле ошол адат калат экен, бирок баягы кичинекей кезиндегидей болбойсуң балким, токтолот экенсиң. Азыр жакшы. Ошол кездердин пайдасын көрүп атам десем да жаңылышпайм. Ошол. Жакшы. Анан бул негизи эле талант бизден ата тектен келет да. Ошо тайжаңызбы же ата жагыңызбы, өнөр кайсыл жак көбүрөөк таланттуураак, кайсы жактан өттү деп ойлойсуз? Негизи менин туугандарым баары эле ырдайт. Баса белгилеп айтканда тайкелерим жак. Тайкелерим жакшы ырдайт. Атам ырдайт, апам да ырдайт. Бирок аспап чертишпейт. Анан мен эле чертип калдым. Ошол музыкага кызыгуум башкача болду окшойт. Же туугандарымдын бирөөсү дагы ырчы болом деген ниети жокпу. Анан ошол себептен аккордеонду мен ойноп чертип калдым. Ошол. Анан азыр көбүнчөсүн эле баягы комуз, аккордеон үйрөтүп атышат, ошол боюнча мындай бирөөлөргө үйрөтүп же бир кандайдыр бир пландар барбы? Же азыр жок, азыр деген мен өзүм үйрөнүп аткан мезгилде мен айтып атпаймынбы, гитара менен ырдап чыгып атам состанокторго. Аябай көп жазып атышат. Гитара үйрөтөсүзбү депчи. Анан мен өзүм азыркы учурда окуу менен алек болгондуктан бош убактым жок. Катталгычыларыңар тарынбай турат деп ойлойсуз? Тарынбай тургула деп айтмакчымын. Анан отказ кылганга туура келип атат. Себеби деген убакыт жок. Үйрөткүм келет, бирок бир аз убакыт тартышка болгондуктан азыркы учурда үйрөтпөй элем. Кудай буйрса, план бар. Ооба. Үйрөтөйүн деп. Кийинки негизи эң биринчи максат бизде ошол да, өзүбүздөн алган билимибизди, илимибизди кийинки муңга калтырып келүү. Туура айтасыз. Биздин адамдын миссиясы ошол болот да. Анда дагы бир эме ырдап бериңиз. Албетте. Ырдайм деп келгенден ырдайын. Сыймык Бешекеевдин агаларыбыздын, Сыймык Бешекеев агасын ырдайын. Көздөрүндө мыйсан чыгармалар. Ошолор чыгар. Başkaça gün bu geçti sağışkın jakpasa gün men sağa suyum deyip aytışaktı bin biri bozulup aytpasa gün botolu gözlerim ballı janan kanbayım garigim talbay karan Mağimiş kaşan kışlık birimiz Mahabat otuna salgın jara Mağa sen sırandın gelinizdip Mahabat ırda berinizdim Ürümde başladım sürüştün Özümde жүргөн süt seninizde Termelgin kirpigin tөгүлөт да Gözlerim gözümü övülöt da Mаңдайың жарқырап гүлүп басаң Маралдай маңкайың көрүнөт да Термелген кирпигин төгүлөт да Gözlerim gözümü övülöt da Mаңдайың жарқырап гүлүп басаң Маралдай маңкайың
маңдай көрүнөт буралы бийлет кынча менин кыналы күйгөн мынча демин өрүмдүн аягын бүтүрбөстөн жанымда узакка турса дедин тартууга көнүңө таттуу бар кой коюн моюнуң ак көзүмал татына көркүңө көз тийбеске тагылса дедим мен сага тумар тартууга көнүңө таттуу бар кой коюн моюнуң ак көзүмал татына көркүңө көз тийбеске тагылса дедим мен сага тумар татына көркүңө көз тийбеске тагылса дедим мен сага тумар тагылса дедим мен сага тумар. Керемет. Дан соң чарма. Негизи сизге эмне кылуу кыйын? Эрте туруу кыйынбы, же бир нерсени үйрөнүү кыйынбы, же спорт менен машыгуу кыйынбы? Бардык нерсенин кыйынчылыктан кийин жакшы нерсе кыйынчылыктан келип чыгат эмеспи? Жок, негизи азыркы учурда эмне кылуу кыйын? Мисалы, көбүнчөсүндө эрте туруу кыйын болот да, көбүнчө чарма. Сиз айтканда ошол эрте туруу эле болуп атат окшойт менин оюмча. Бүгүн дагы аябай эрте туруп келгендиктен уйкум калмагандыктан баягы голос ачылбай жакшы да ырдап албай атам деп айтсам болот. Тренерлер көбүнчөсү баягы кечкисин кызмат кылышат эмеспи? Ооба. Анан эрте мененкисин туруу кыйын болот да. Ооба, негизи биздики азыр кызмат кылуу жагында көп чыкпай атам тойлорго атайын. Окууга байланыштуу. Окууга байланыштуу алаксыбайын. Студент күндөрүмдү иштеп өткөрө албайын. Жакшы күндөрдөн кур калбайын деген максатта ошол себептен Студенттин доорун туура сүрөйүн. Ооба, ошол. Түйшүк менен эмес, туура сүрөйүн деген ниет. Бир жакын адам айтты эле. Окуучулук күндөрдүн өзүнүн доору болот. Студент күндөрдүн өзүнүн доору болот. Анан кийин үйлөнүп жайлангандын өзүнүн доору болот дагы, карлыктын өзү доору болот да айтканда. Анан кеңеш берди эле. Ошол кеңештин артында жүрөм десем, жаңылышпайм. Баягы окуучулук күндөрдүн дагы доорун жакшы өткөрөйүн деп. Ошо бир эле сөз сизге ушунча таасир берген. Бир сөз менен аябай таасирленип, окуучулук күндөрүмдүн баягы күндөрүн жакшы өткөргөнгө аракет кылдым. Жаңы эле өйдө да айтып өткөндөй, кызматтарга азыраак чыгып аттым. Андан кийин студент күндөр келди. 2025 сентябрдан баштап уже студент боло баштадым. Университеттин жатаканасында жашап кадимки эле. Учурчак менен жашагаң үйрөнүп Ооба, учурчак менен жашагаң үйрөнүп. Анан кийин эң чоң нерсе да. Баягы студент күндөрүмдүн ошо жаңы эле айтып өткөндөй, жакшы күндөрүн куру болуп өткөрбөй, жумуш иштеп жүрүп өткөрө албайын деп, жакшылыктардан көп чыкпай жатам. Туура. Ошондуктан баягы окуу эле болуп атат азыр учурда. Кечинде чарчап келип жатып, кайра түштүк сменде окуйм. Анан түшкө чейин уктаган убакыт бар деп, анан эрте менен тургандан эринип түшкө чейин уктап ушундай болуп атат. Анан бул орозо келгенден бери сухурга турасың саат 6-7-де. То есть 5:30-6-да туруп кайра жатып, анан эрте туруп уже көмүп баштадым. Акыркы 2 жумадан бери эрте туруп атам. Жакшы болуп баштады. Эми ушул жерден Ошол деп менен кармап кетиш керек да. Андан соң анда сизге эркин микрофон. Жалпы кыргыз элимин 12 айдын султаны болгон орозо айыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, тилеген тилектериңиздер, кылган дуаларыңыздын баары кабыл болсун. 2026-жылы жакшы жылдардан болсун демекчибиз. Дүйнөдө жана ошондой эле баса белгилеп айтканда Кыргызстанда жаман нерселерден алыс болсок жакшы болот эле, ошону каалайм.
Барыңыздар, денсаулықта болыңыздар, барыңыздарга үй бүлөлүк убакыт каалайм. Учурдан пайдаланып, ата энеме, бир туугандарыма, жалпы тааныштарыма салам айтам. Барыңыздар сак саламат болуңуздар. Ошо. Чоң рахмат, сизде убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик, дагы да болсо жакшы чыгармалар менен бизге эфирге келип туруңуз дейбиз. Албетте келем. Ал эми кыргыз элиме болсо оразаңыздар кабыл болсун, оразаңыздарды жараткан кабыл кылсын демекчибиз. Кийинки берүүгө чейин жолуккан чакты кайыр демекчибиз.